Дегі инсанға, башқа айвандарға бербеген өзгөчө баасыз улуу неаматтарды берген. Инсан екен, инсандарға тандоо берди. Кааласаң иман келтир, кааласаң иман келтирбе. Инсандын тандоосунда Аллага ишенеби, ишенбейби, ахиретке ишенеби, ишенбейби, асмандан түшкөн китептерге ишенеби, ишенбейби, жиберилген пайгамбарларга ишенеби, ишенбейби, тагдырга ишенеби, ишенбейби, периштелерге ишенеби, ишенбейби. Алла Таала инсанга тандоо берген. Ошол эле кезде инсанга амал да, жакшы иш кылуу, жаман иш кылуу, бул тандоону ыктыярды да берген. Сыноо дүйнө. Алла дүйнөдө жакшылыкты да жаратты, жамандыкты да жаратты. Бул дүйнө кармашуу, напсы менен кармашуу, шайтан менен кармашуу, душман менен кармашуу. Жараткан Алла Таала ар бир инсанды дүйнөгө келгенде сөзсүз сынайт. Бир дагы инсан сыноосуз бул дүйнөдөн кетпейт. Алла Таала өлүм менен жашоону адамды сынаш үчүн жараткан. Аллади халакал маут вал хаят лияблуакум айюкум ахсану амала. Алла Таала ушундай улуу кудуреттүү зат өлүмдү жаратты бул дүйнөдө. Жашоону жаратты. Силерди сынаш үчүн, силердин кимиңер Аллага эң жаккан, эң чырайлуу амал кыласыңар. Эң ихластуу, эң туура. Ахсану амаланы асвабу, ахласу деп алымдар тапсырлайт. Бул дегени качан асваб туура болот амал, адам баласын кылган иши качан туура болот, качан пайгамбарыбыздын сүннөтүндө болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн жолу эң туура жол. Кыйшыктыгы жок. Эң түз жол. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу Аллага сүйкүмдүү жашоо. Эң нурлуу жашоо. Эң берекелүү жашоо. Эң бактылуу жашоо, эң жарык жашоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын амалы эң туура, асваб амал мына ошо. Демек, экинчиси ахлас. Ихластуу. Ихлас качан болот? Качан калыс Алла үчүн болсо, ошону ихластуу дейт. Экөөнүн бирөөсү болбосо, ахсан чырайлуу амал болбойт. Пайгамбардын сүннөтүнө аткарып, ихлас болбосо, же ихлас болуп пайгамбардын сүннөтүнө дал келбесе, тугандар, ал амал Алланын алдында кабыл болбойт. Жараткан Алла бизден талап кылып атканы, мен силерге пайгамбарды жиберип атам, үлгү, өрнөк, мисал катар кылып жиберип атам. Пайгамбардын кылганын кылгыла, таштаганын таштагыла, бергенин алгыла. Ушунун бардыгын менин ыраазычылыгым үчүн кылгыла. Ошондо силердин кылган амалыңарды мен кабыл алам. Иннама ятакаббалаллаху минал муттакин. Алла тек гана таква адамдардан кабыл алат экен. Кылган жакшы ишибиз Аллага жаксын. Сүйлөгөн жакшы сөздөрүбүз Аллага жаксын. Жана качан жагат Алла Таала? Качан эки нерсе болсо. Пайгамбардын жолунда туш келсин, сүннөтүнө дал келсин, жана калыс Алланын ыраазычылыгы көздөлсүн. Ошондо амал кабыл болот экен. Жараткан Алла Таала өлүм менен жашоону ушул максат үчүн жаратыптыр да. Сизге бизге жоктон бар кылган Алла, күн сайын өмүр берген Алла, жүрөктү соктуруп турган, ырыскы берип, түндөсү уйку берип,
Havasın berip, jerin töşöp, günün çıgarıp, ayın çıgarıp, asmanlı yıldızlar bilen kozdop, şamalın bergen, mömö jemiş, dan, çöp çardın bardın çıgarıp, hayvanlardı jaratıp, bunun bardığı jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sizin bizden kajetimiz, zarılçılığımız, rahatımız, oşun için Allah subhanahu wa ta'ala jarattı. Hadiste Peygamberimiz aytты bunu için. Jaratkan Allah Teala dünyünü jarattı sizler için. Halaktu dunya li ajlikum ve halaktukum li ajli. Dünyünü sizler için jarattım, sizleri özüm için jarattım. Dünyünü biz için jarattı. Bizdi dünya için jaratkan emas. Dünya biz için. Bizde Allah özünün marifatı, özün tanıganга, özüne şükür kılganга, özüne baş iygenge, özüne moyun sunganга, jaratkan Allah'a jakındaganга, bergen sınoosuna sabır kılganга, tartulagan nematlarına şükür kılganга, jaratkan Allah Taala mınake özün dininde jaşaganга. Oşun üçün jarattı bizdi. Peygamberler geletele jaratkan Allah Taala'nın şu bergen jolun түшүндүрөт. Akırkı peygamber Muhammed Aleyhisselam. Bizim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğanlar adam zattın mırzası. Kalay halktın en ulusu, en ıyığı, bardık peygamberlerden tacı. Dünya ahirettin en baktılı insan Muhammed Resulullah. Mına şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç keçesinde Allah Taala en ulu sый hurmatты көрсөткөн Peygamberimizga. Bir dagı peygamberge anday makam, anday ulu sый hurmat bergen emes. Peygamberimizga sallallahu aleyhi ve sellem'e sый hurmatının başlalışı bardık peygamberlarga imam bolusu. Mekke'den, ıyık Mekke'den Mescid-i Aksa'ya geldi. Oşol yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bardık peygamberler kütüp alıştı. Cebrail aleyhisselam özü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de jetelep kelip nerge imam bolunuz dedi de. Mınake İbn Abi Hatim'in rivayetinde gelet Anas radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat "Felem elbes illa yasiran." Men biraz küttüm hatta içtema nasun kesir. Көп adamlar toplandı. Summa azdana muaddin. Keyin azançı azan aytdı. Fa uqimatus salat. Qomat aytılındı. Fa qomna sufufan. Biz barımız sap bol turduk. Nantadiru mayya ummuna. Kütüp turat elek kim bizge imam bolat dep. Kim imamçılık kılat dep. Fa akhada bi yadi Cebrail. Cebrail perişte meni kolumdan aldı dağı. Fa qaddamani meni aldığa çıkardı. Fa sallaytu bihim men alarga namaz okup berdim dedi. Peygamberimiz bardık peygamberlarga namaz okup bergen. İmam bolup bergen. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem imamul mursalin fil ahireti aydan. Peygamberimiz bu dünyada da imam emas, ahirette dağı peygamberlarga imam. Ulu zatlarga imam bolgondan keyin adam balasının bardığına jetekçi, jol başçı, şapaat kılıçı, jol görsetkön imam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anh rivayet Peygamberimiz ayta sallallahu aleyhi ve sellem "İza kana yevmen kıyama kuntu imaman nebiyyin ve hatibahum ve sahibe şefaatihim gayra fakhrin." Ertege kıyamet günü bolganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men bardık peygamberlerden imamı olam dedi. Kıyamet günü. Jana alardın hatip Allah subhanahu wa ta'ala'nın ortasına düşüp süylöçü. Aramızdan kim süyleyip bir ökül dayandap koyboylu oşa süylösün dedi. Oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü süyleydi Allah. Jana
аларга шапаат кылуучумун дейт. Бардык пайгамбарларга дагы биздин пайгамбарыбыз шапаат кылат экен. Шапаат деген ортого түшүү деген сөз. Маселени чечүү үчүн ортого түшкөндү шапаат деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шапааты тууралуу алымдар айтышат 5 түрлүү шапаат. Биринчиси бүткүл адам затка, пайгамбарларга дагы кошо бүткүл адам затка, адам атадан тартып кыямат күнгө чейин канча инсан келсе, мусулманыбы, кафырыбы, муртатпы, мушрикпы, мунафыкпы, пайгамбарбы, пайгамбар эмеспи, адам эле болсо болду. Ошонун баарына шапаат кылат экен. Ал кандай шапаат? Эртеги кыямат күнү жараткан Алла бардык адамзатты тирилткенде, махшар майданда турганда, жерде 4 жер бош болбойт. Жер теп-тегиз болот, топо болбойт. Көлчөк-пөлчөк, көл-пөл деген болбойт. Жар, аң, чукур, үңкүр, дарак, зоо, аска деген болбойт. Түп-түз болот. Бул жактан баштан койсоң бир жумуртканы эң аян көрүнө тургандай түз болот. Бардык адамзат адам атадан бери ушу дүйнөгө келген, канчасы кетти. Азыр канча миллиард кеткен бизге чейин. Биздин пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар туган. 124 миң пайгамбар келген деп айтылат. Кээ бир риваятта 200 миң. Эң азы 120 миң деп айтылат. Болду. Андан азы жок. Ошончо пайгамбардын эң акыркысы. Канча пайгамбарыбызга чейин доор өттү. Канча адам келди, канча адам кетти. Ушул эле күнү азыр 8 миллиарддан ашык адам бар. Бизге чейин канча келип кетти, бардык жердин алдында. Ошонун баарын Алла Таала биз кетебиз деле, эч ким калып калбайт. Бизден кийин канча келет? Кудай билет. Кыяматка жакын деп келип айтып атабыз. Бирок угуңуз. Риваяттарда келет, күн батыштан чыккандан кийин, күнөөкөрдүн тообасы, капырдын иманы кабыл болбойт, эшик жабылат. Ошодон кийин дагы 120 жылдан кийин анан кыямат дейт да. Бир топ заман бар. Жерде Алла деген айта турган киши калбай калганда анан кыямат болот. Азыр Кудайга шүгүр 2 миллиард Алла деп атпайбы? Алла деп айткандарды азыр мусулман саны 2 миллиард. Эми дагы мен айтарым, канча миллиард келет бизден кийин дагы Кудай билет. Мусулманы капыры. Ошонун бардыгы тирилгенди элестетиңиз жерде. Кантип атабыз? Бош жер калбайт. Бардыгы тике турат. Жараткан Алланын алдында бардыгы жылаңаш турат. Бардыгы кылган амалына жараша жараткан Алланын тарабынан ар бири өзүнчө сап-сап болуп турат. Айтылат 120 сап болот, ошонун 80 сабы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болот. 80 сабы. Пайгамбарыбыздын келип кеткенине 1436 жыл болду. 35 жыл. Келип кеткенине. Азыр 1435 жыл өтүп кетти. Канча кетти? Пайгамбарыбыздан пайгамбарчылык берилдиби? Всё. Кыямат күнгө чейин канча инсан келсе бардыгы пайгамбарыбыздын үммөтү. Кафыры дагы пайгамбарыбыздын үммөтү, мусулманы да бардыгы экиге бөлүнөт. Уммати ижаба, уммати даава деп коёт. Пайгамбарыбыздын чакырыгын кабыл алгандар бар. Буларды мусулман дейт, үммөтү. Кабыл албаган дагы деле даават кылыш керек аларга, ал уммати даават деп коёт. Алар болсо
мына мусульман эместер. Ошентип 180 сап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү эмес болду. Сап турулат. Төп-түз адамзаттын бардыгы. Ошондо махшар майдан деп коет. Кайрадан тирилип Алланын алдында топтолгон күндү хашар дейт мына. Аябай кыйналганда күн билесизби канчага чейин келет? 1 мил аралыкка чейин ошо чоң күн, ушу ысык, жалындуу 1 милге чейин келет дейт ошончо узактан. Болбосо азыр 15 миллион километр узак жерден. Эми ушундай таунда адамдар болбой калат экен да. Даже капырлар эңсеп, ушудан көрөк дозокто азапталганыбыз жакшы эле дейт экен да. Бардык адам атага кайрылат. Баарыбыздын атабызсыз. Эң биринчи адам, эң биринчи пайгамбарсыз. Ортого түшүп, мына абалды маселени чечпесеңиз болбойт. Ортого түшө албайм дейт. Нух пайгамбарга баргыла дейт. Ал ортого түшө албайм дейт. Ибрахим пайгамбарга, ал орто, Муса пайгамбарга, ал ортого түшө албайм. Иса пайгамбар, ал ортого түшө албайм. Иса пайгамбар анан айтат, пайгамбарыбыз менен Иса пайгамбар ортосунда пайгамбар жок. Пайгамбарыбыздан мурда эле Иса пайгамбар болгон. Анан кийин пайгамбарыбыз келип атат туугандар. Ортосу 570 жыл жахилияттын доору болгон. Эч бир пайгамбар болгон эмес, адамдар эң бузукулуктун туу чокусуна жеткен ошо жахилияттын доорунда болгон. Шайтандап калган адамдар. Себеп деген жакшылыкка чакыруучу эч ким жок, жамандыктан кайтаруучу ким жок. Адам жакшылыкка чакырбасак, жамандыктан кайтарбасак, барып бузула берет экен дагы, нак эле инсандын келбетинде шайтан эле болуп калат экен да. Ошентип ал айтат Иса пайгамбар, мен да ортого түшө албайм бүгүн. Бүгүн түшсө ортого Мухаммад пайгамбар түшөт дейт да. Силер ошого баргыла дейт. Ошого баргыла. Бардык адамзат Мухаммад пайгамбарга кайрылат. Пайгамбарыбыз ошондо ортого түшүп, жараткан Алла Таалаганын алдында сажда кылат. Өзү айтат, ошол учурда Алла Таала менин илимиме өзүнү мактай турган, өзүн даңазалай турган, алкыш айта турган, сана айта турган ушундай сөздөрдү берет. Ага чейин мен андай Алланы мактаган эмесмин андай сөздөр менен. Анан Алла Таала ушундай шапаат кылып, сажда кылганда Алла Таала айтат экен: "Эй Мухаммад, башыңды көтөр, сура берилет, шапаат кыл, кабыл кылынат" деген. Пайгамбарыбыз ошондо адамзатка шапаат кылат. Бүткүл адамзатка жакшылык кылат. Маселесин чечип берет. Пайгамбарыбыздын урматынан Алла Таала бүткүл адамзаттын маселесин чечет. Ошол улуу шапаат бул биринчи шапааты. Буну шафаатул узма, шафаатул кубра деп аталат. Эң чоң шапаат, эң улуу шапаат деп аталат. Экинчи шапааты. Дозокко чечим чыгып калган. Дозокко күнөөлөрдүн себебинен дозокко чечим чыгарып койгон Алла Таала. Иманы бар, бирок дозокко кандайдыр бир кетиш керек уже, чечим чыккан. Ошолорго шапаат кылат экен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, Алладан сурап, өзү айткан: "Шафаати ли ахлил кабаир мин уммати." Мен үммөтүмдүн чоң күнөөкөрлөрү үчүн дейт, менин шапаатым дейт. Үммөтүмдүн чоң күнөө кылгандар үчүн менин шапаатым бар ошолорго дейт. Ошолорго шапаат кылып, Алла субханаху ва тааладан сурап, Алла кимди каалаган болсо, пайгамбардын шапааты менен дозокко чечим чыккандар кутулуп калат экен да. Үчүнчүсү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шапааты дозокко чечим чыга элек, бирок арасат болуп калгандар. Дозокко барабы же бейишке барабы деп калгандар. Ошолорго шапаат кылып бейишке алып кирип кетет. Төртүнчүсү, эсеп китеби жок,
эсеп китеби жок. Бейишке киргизе тургандарга шапаат кылат экен. Бир топ адамдарды пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эч кандай эсепсиз, эч кандай китепсиз бейишке алып кирип кетет экен. Пайгамбар шапааты менен. Бешинчиси бейишке киргендерге, бейиштен орун алгандарга даражасын бийик кылыш үчүн пайгамбар шапаат кылат экен. Демек ушундан көрдүк тугандар, Алла Тааланын алдында пайгамбарыбыздын макамы өтө улуу экен, эң улуу экен, эң урматтуу экен. Пайгамбарыбыздын шапаатына адамзат муктаж болот экен. Пайгамбарыбыз суранганына карап, Алла Таала шапаат кылат экен. Пайгамбарыбыздын урматы үчүн да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү болуп калганыбызга чексиз шүгүрлөр болсун. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. Эмне алар билишпейби өз пайгамбарларын? Таанышпайбы? Алар аны четке кагып атышат. Бал хум я'рифунаху бисидқихи ва аманатихи кама я'рифуна абаахум. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды капырлар өздөрүнүн аталарын тааныгандай тааныйт эле. Чынчылдыгынан, аманаткөйлүгүнөн, пакизалыгынан пайгамбарыбызды таанышат эле. Өмүрү алдаган эмес, баары билет эле, баары сыйлайт эле. Кур'ан-ы Каримде аят келет. Алладина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Китеп ээлери пайгамбарыбызды өздөрүнүн балдарын тааныгандай таанышат дейт эле. Жөөттөр да, христиандар дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыр заман пайгамбар болот. Чыныгы пайгамбар болот. Андан кийин пайгамбар болбойт. Пайгамбардын бардык сыпаттары менен алар өтө жакшы таанышат эле, кандай өздөрүнүн балдарын тааныгандай. Ар ким өзүнүн баласын тааныйт да. Мына менин балам, мына менин балам. Кама я'рифуна абнаахум. Алар өздөрүнүн балдарын тааныгандай таанышат эле. Даже Абу Жахил, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын душманы. Пайгамбарыбыз айткан, Муса пайгамбарга каршылык кылып келген, карама каршысында келген Фираунга караганда, мага каршылык кылып келген, менин карама каршымдагы Абу Жахил ал Фираундан да жаман чыкты деген да. Фираун өлөйүн деген учурда иман келтире берген. Муса пайгамбардын аркасынан түштү, аскерлери менен келди. Муса пайгамбар Бани Исраилди алып качты. Бани Исраил айтты: "Инна ла мудракун." Охо, биз кармалдык эми. Алдыга барса деңиз турат, аркага кайтса Фираун турат. Жол жок, кармалдык. Өлөт деген ушу экен дегенде, "Калла." Муса пайгамбар айтты, андай эмес dedi. Инна робби саяхдин, инна робби маия саяхдин. Мен Роббум мен менен биргеликте, сөзсүз мага жол ачат. Жараткан Алла Таала, "Ey Муса, аса таягың менен сууну чап" dedi. Деңизди чапканда кургак жолу болуп калган. Болгондо да 12 жол. Бани Исраил жөөттөр 12 урууга бөлүнөт. Бүгүнкү күнгө чейин. Себеп деген бул 12 баладан таркайт булар. 12 жол болуп калган. Суу токтоп калган, бир тамчылабай жол турат. Бардыгы ар бир уруу өзүнүн жолу менен өткөн. Бири-бирин карап өткөн. Айнектен карап тургандай өтүшкөн. Муса пайгамбар башында. Бани Исраил бардыгы өтүдү. Өтүп бүткөндөн кийин Фираун келип калган. Китептерде айтылат 1.600.000 аскери менен. Бардыгын таштап, тияктагы үйлөрүн, байлыктарын,
mal mülktөрүн, алтын күмүштөрүн, бардығын таштап, ушулардын аркасынан кармап өлтүрүш керек да. Булар да караса кадимкидей жол турат. Бардыгы кирет. Бул жол биз үчүн дагы окшойт деп ойлойт да. Көпүрөдөй болуп калсачы. Фираун баштан кирди, аягына полный барды киргенден кийин Алла буйрук берет сууга. Мурунку келбетиңе кел деген. Азыр катып калган да. Мурда суу кандай жумшак болсо, ошондой болот. 1 секундта бардык өлөт. Мына пайгамбардын дуасын карап коюңуз. Пайгамбардын бир дуасы менен Фираун миллион аскери менен 1 секундта өлгөн. Ошо өлүп баратканда, чөгүп баратканда Фираун ыйман келтирген. Бани Исраилге жиберилген пайгамбарлардын Кудайына ыйман келтирдим деп берген. Бирок ыйман келтиргени менен ыйманы кабыл болобу болбойбу? Алкымга келгенде пайгамбарыбыз айткан, ыйман кабыл болбойт деген. Тоба кабыл болбойт, ыйман кабыл болбойт. Адамдын жаны алкымга келип калганда, ошол учурда мен ыйман келтирдим, күнөөлөрүмдөн тоба кылдым, Кудай кечир, кечирилбейт уже. Тоба кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз айткан, тоба кабыл боло берет, мәләм югаргыр дегени ушу каргыра алкымга келгенге чейин деген. Жабраил периште риваятта келет, Фираундун оозуна суу басып салган. Алланын райымы күчөйүп, ыйманы кабыл болуп кетпесин депчи. Сероно Фираун болбосо мен ана роббукумул а'ла, мен улуу Кудайыңармын деп жар салган. Ушундай ташбоор Фираун өлөйүн деп атканда ыйман келтирген. Бирок ыйманы кабыл болгон эмес ал. Бирок пайгамбарыбыз айтат, Абу Жахил. Бадыр согушунда жаракаттап, мына өлөйүн деп жан алкымга келип калганда, Ибн Масуд разыяллаху анху үстүнөн басып, мойнунан үзө чабайын десе, мойнумдан узунураак кылып чап дейт. Өлгөндөн кийин дагы менин башым башкалардын башына караганда бийигирээк турсун дейт. Я Алла. Ошончо пайгамбарыбыз айткан, мага каршылык кылып келген Абу Жахил, Муса пайгамбардын каршысында келген Фираундан да катуу деген. Намызданат. Ошо сенин колуңан өлгөнүмө мага уялып атам дейт да. Ибн Масуд айтат. Ибн Масуд разыяллаху анху, кой кайтарат эле. Кембагал эле. Абу Жахил намы карачы мына намысын. Сенин колуңан өлөмбү деп. Ошо Абу Жахил дагы номер 1 пайгамбарыбыздын душманы, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбар экенине, чын пайгамбар экенине, акыйкатта пайгамбар экенине моюндайт эле, тан алат эле. Жөн эле көкпеттик менен ыйман келтирген эмес. Атак акылы, жүрөгү, да. Мухаммад пайгамбарыбызды тан алат эле. Наке? Абу Жахил юсаррих ли ибни ухтихи. Абу Жахилдин карындашынын баласы бар эле. Мындайча айтканда жээни. Аты Мисвар ибни Махрама. Бул мусулман. Ошого айтканда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям садиq лам якун лиякдиба ала Аллах таала. Айткан өзүнүн жээнинечи, Мухаммад ол чынчыл ал. Ал ошо Кудайга жалган сүйлөбөйт ал. Бул ошо качан болгон? Мисвар ибни Махрама айтканда, тайке деген, Абу Жахилге айтып атат, тайке. Не дейт? Хал кунтум таттахимуна Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бил кид кабла якул мақал? Силер Мухаммад пайгамбарды жалганчы деп айта элеңер мурда. Азыркы айтып аткан сөздөн мурда. Кандай дейт элеңер десе, Абу Жахил айтат, жээним дейт, Мухаммад биздин алдыбызда ушундай жаш жигит эле, юдаа ас-садиqul амин, ал
чынчыл аманаткөй деп аталчу. Меккеде пайгамбарыбыз алар менен 40 жыл чогуу жашады да. Кичинекейинен, балалыгынан, өспүрүм, жигиттик, үйлөнүү, киши 40 жашка чейин пайгамбарыбыз алар менен жашады. Bir ömür bürönü kapa kılgan emez. Bir ömür bürönü aldagan emez. Bir ömür bürönü şıldığındagan emez. Bir ömür bürönün amanatına, sözünü, bürönün işine kıyanat kılgan emez. 40 yaşka çeyin. Oşuna aytadat. Al çınçıl, amanat göy öyle değil. Falamma vakatahu şeyb Manam yakun yaktubu alallah. Emi al qarıganda, yaşında aldavagan, qarıganda Allah Taala aldayбы deydi. Abu Cahil'in sözü. Aytat, manisi mınday da. Yaş kezinde, jigitlik kezinde bir de adamdı aldavagan, çoğoygonda 40 yaşka tolgonda jaratkan Allah'ın alday böyle. Андай emес деп айтқандан кейін мисвар айтты да мындай dedi. Анда эмне үчүн анын айтканын аткарбай атасыңар, артынан ээрчибей атасыңар dedi. Тайкесине. Раз алдап алса, жалган сүйлөп алса, айтканын чын деп атсаңар, аркасынан ээрчибейсизби, айтканын аткарбайсызбы анда? Акылдуу деп атасыз, кыйын деп атасыз, аманаткөй деп атасыз, чынчыл деп атасыз. Эмне үчүн артынан ээрчибейсиз деп бул жиени тайкесине даават берип атат. Ошентип айтканда İzen lima la tattabi'unahu dedi. Fakal Abu Cahil aytti. Tanaza'na nahnu ve Banu Haşim aşşaraf. Biz Banu Haşim menen bizdin uruğuz, jana paygambarыбыздын urusu daima jarışıp kelet elek deydi. Kim avtoritettүү, kim avtoritettүү. Жакшылыкта да булар жарышып келген да. Кызматта, тамак бергенде, суу бергенде, ажыларды күтүп алганда biz bular men daima jarışıp kelet deydi. Bizdin uruğuz menen Abu Cahil aytadi. Paygambarыбыздын urusu. Fa'at'amna Allar tamak berdi, bizlere tamak verdik. Su verişti, bizlere su verdik. Ve acaru fa'acarna Allar pana verginde, bizlere pana verdik. Summa qalat Banu Haşim. Keyin Banu Haşim şu paygambarыбыздын ata tegi. Bular aytıştı. Muftahirine aleyne bizge sıymıktanıp. Bizdin urudan Allah'ın paygambarı çıktı. Sizlerden kim çıktı dedi de. Çünkü bizden o paygambar çıktı dedi. Fina nebiyullah. Bizden paygambar çıktı dediler. Biz oşonda famin ayna nudrik hazihi. Biz paygambarlık aytan tavas bizin urumuzdan birini paygambar olganlar. Alardan paygambar çıkıp kaldı. Bizin urumuzda yok. Şahmat boltur da buyagı. Uşunday olganım ne dedi? Mana oşol jerde oşol kökbettiginen jahiliyattın uruçulduğu bunu kör kıldı. Jana tuura joldan tosup koydu. Hidayattın jolundan tosma olup kaldı. Jahiliyattın uruçuluğu. Al-asabiyye al-cahiliyye. Fa'amathu ve saddathu an sabilil huda ve raşad. Jana ve salaka tariqal juhud vel inat. Kökbettik jana kaytarganга ne olsan oşol men kabul albayım degen jolga düşüp kaldı da. Allah Taala barыбызды көрө албастыктан, kökbettikten, tan alбагандыктан, кек сактагандыктан, тоң моюндуктан сактасын амин. Mına uşunun sebebine mına kesepetke uşuğa geldi. Abu Cahil. Kaçan Allah Taala'nın ayatı düşkünde ve endir. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize ayet düşürdü. Ve endir aşiratakal akrabin. Sen özüңdүн жақын туғандарыңды Allah'ın azabından korkut dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam бүткүл адам затты дағы, жин затын дағы Allah'ın azabından korkutucu olup kelgen de. Ey jinler degen. Ey insanдар. Allah'a karşılık kılgandı taştağıla. Kapırlık kılgandı taştağıla.
ширк келтиргенди таштагыла, тоң моюн болгонду таштагыла. Таштабасаңарчы, Аллахтын азабы күтүп турат. Аллахтын азабы катуу. Жанчыда кыз. Түбөлүктү кордой турган. Деп пайгамбар кан төккөндү токтоткула, бузукулукту токтоткула, арам нерселерди токтоткула. Коркутат эле пайгамбарыбыз, эскертет эле. Не үчүн? Алла Таала барыңарды көрүп турат, карап турат. Дүйнөдө да газаптайт, жаныңарды чыгарып атканда азаптайт, кабырда да газаптайт, ахиретте да газаптайт, түбөлүктү дозогуна салат. Деп пайгамбарлардын, бардык пайгамбарлардын бир сыпаты Алланын азабынан коркутуу. Жөн эле коркута бербейт туугандарымдай. Арам нерселерди таштабай кыла берсең, бузукулукту кыла берсең, ширк менен капырлыктан башыңды көтөрүп, башыңды тыгып алсаң, анда карап тур анда. Деп ошондо да. Кудум ошондой пайгамбарыбыз бүткүл адамзатты жаман иштен кайтарыш үчүн, бүткүл адамзатты кан төгүүнү токтотуш үчүн, бири-бирин кордогон, бири-бирине зулумдук кылган токтотуш үчүн Аллахтын азабынан коркутат эле. Өзүнүн күчүнөн эмес, Аллахтын азабынан. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде түрдүү жерлерде айткан азапты кандай келген. Жер ачылып эле жаап салган. Суу келгенде, топон суу, тирүү жан калган эмес. Шамал келгенде, мына шамалдар шамал эмес да. Жерден көтөрүп асманга чейин, булутка чейин алып барып, башын ылдый кылтырып, ошол жерден тике сайган да. Асмандан булуттар топтолуп, жамгырдын ордуна чок жаа берген. Аллахтын азабына тамашалашпаңыз. Сиз мен кимбиз бир тамчыдан жаралып алып, Аллахтын азабына туруштук бере турган? Кимбиз биз? Канчалык күчүбүз бар? Коми Ад коому кыйынсынган, күчүнө таянган. Мен ашадду минна кува. Бизден күчтүү барбы бирөө жарым деген. Алардын аябай күчтүү болгон экен, аябай чоң болгон экен. Сөөк сөлөкөттүү бардыгы жаш балдары жөнүнө курманын дарагын жерден бир карма эле сууруп коет экен. Мына умрага ажыга баргандар билет, курманын дарагын кыймылдатса болобу, болбойбу? Жөн эле кармасаң колуңан коркосуң, айрылып кетеби дейин. Мынандай неме да ал? Алардын жаш балдары сууруп коет экен мынандай кылып эле. Эми ал чоң кишилери кандай болгон, жигиттери кандай болгон Кудай билет. Ошолор күчүнө таянган эле не кылды? Шамал көтөрүп туруп, борон чимирилтип туруп, бутун үстүнө башын ылдый кылып, булутка чейин алып барып жер элестетиңиз. 9-нчы этаждан түшүп кетсем эмне болуп атат? Булуттан түшсөң эмне болосуң? Мен Аллахтын азабынан коркуп, арамды токтот. Максат эле ошол, арамды токтот. Кутурганыңды токтот. Башка сенен эч нерсе талап кылынбайт. Бирөөгө жамандык кылганыңды токтот. Башка сенен эч нерсе талап кылынбайт. Болду. Бирөөнүн каны, бирөөнүн жаны, бирөөнүн абири бул сага арам. Аны төккөнгө, аны кордогонго уруксат эмес. Ошондон токтот депчи. Бардык пайгамбарлар. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы Алла Таала биринчи буйрук ушуну берген. Я юхал муддассир, кум, тур деген. Жамынчыны жамынып алган, тур деген. Я юхал муддассир, кум, тур. Фа анзир, коркуткун деген. Ва раббака факаббир, анан экинчи өкүм, Робуңдун улуулугун баяндагын. Биринчи коркутуу келген. Ширкти ташта, капырлыкты ташта, кан төгүүнү токтот, уурулук, зулумдуктун бардыгын токтот. Анан Аллахын улуу. Ла илаха, биринчи иллаллах. Биринчи кайтаруу. Мына жерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардык адамзатты жалпыча коркуткан. Өзүнүн уруу, туугандарын өзгөчө коркуткан. Ошого аят түшкөн. Ва андир аширатакал акрабин дегени жакын туугандарыңды коркуткун.
дегенде буйрук келгенде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Сафаға чыкты. Меккеде Сафа менен Марва деген тоо бар. Саи кылышат да. Сафаға чыкты дагы пайгамбарыбыз жар салды. Деп өзүнүн эң жакын туугандары. Паланча уру паланчанын баласы бергиле деп. Баарына топтолуп келишти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн угушат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сыйлашат эле. Эмнени айтаар экен деп. Топтоду дагы айтты мындайды. Араайтукум ин ахбартукум анна хайлан бил вади туриду ан тугира алейкум акунтум мусаддикия. Ана сөздү караңыз. Ошо эң жакын туугандарын чакырып туруп, ошолорго боорукерлик кылып, ушулар эгерде ширк куфурду таштап иманга келбей турган болсо, ахиретте түбөлүтү дозоктун отуна күйгөнүнө пайгамбарыбыз күйөт бу дүйнөдө эле. Бу дүйнөдө ошолор ушунча кайгырып күйүп атканы ахиретин көрүп турат кандай болорун. Ошон үчүн топтоду дагы айтты. Ай, мен силерге мисал менен түшүндүрүп берип атат. Айткылачы, кабар бергилечи. Эгерде мен силерге айтсам дейт, мынау бир душмандардын аскерлери өрөөндө силерге кол салууну каалап турса, мени тастыктайсыңарбы дейт. Алар айтышты. Факалу куллухум ва фихим Абу Лахаб. Абу Лахаб деген да бар эле. Жана башкалар бардыгы айтышты. Наам нусаддикук я Мухаммад ма жаррабна алейка илля сидқа. Биз сени тастыктайбыз. Ооба, биз сенден эч качан жалган сөздү тажрыйбабызда көргөн эмеспиз, уккан эмеспиз деди. Бул мындай да, мен силерге айтайын. Башка риваяттарда кенен түшүндүрмөсү менен келет. Мына тоонун артында душмандар кол салып келатат. Ошого даярданайлы, даярданабыз. Же качыш керек, же кармашыш керек. Даярдык көрөт да, деп ойлады. Кудай сактасын, Кыргызстанга, биз элибизге, жерибизге, Аллахым барды жамандыктан, душмандардан сактасын. Бирөө кол сала турган болсо, эл барыбыз даярданабыз де. Чай ичип той өткөрө беребизби? Кандай дейсиң? Бийлеген бийлеп, ырдаган ырдап, уктаган уктап, той өткөргөн той өткөр. Жок, токтойт анын бардыгы. Себеп дегенде даярданбасаң өлдүң. Кор болосун да. Кор болосун бол. Даярданыш керек буну. Пайгамбар ушундай мисал менен келтирет эле. Тоонун аркасында ушундай бир душмандын аскерлери силерге кол салганга даяр болуп калса, силер эмне кыласыңар ушул десем? Даярданасыңарбы? Даярданабыз. Мен айтканым чын деп билесиңерби же жалган деппи? Же сен жалган айткан эмессиң деп. Анда карап турла. Алланын азабы келатат деген. Силер эгерде мына жаманы арамыңар таштабай турган болсоңор, Алланын азабы келатат. Ошого ишенип койгула дагы, бутпарастыкты, ширкти таштагыла. Арам жегенди, арам иш кылганды таштагыла дагы, бир Кудайга, Алла Таалага жалынып жалбырагыла. Алланы жалгыз деп билгиле деп чакырып атат. Пайгамбарыбыз бир риваяттарда мындай деп келет. Мурунку доордо адамдарга кабар алып келгенде өзүнүн кийимин чечип туруп, тегеретип айтат экен да. Душмандар келатат. Даярдангыла дегенде, ар коктуда жашаган адамдар өздөрүнүн ошол палаткасы болобу, же болбосо дагы боз үй сөз үйүнөнбү? Бул жалган айтпайт деп даярданып, кылычтарынбы же болбосо алып качабы бала чакаларын, эркек аялдардын бардыгын давай жаш балдар тоюс, жаш балдарды аялдарды чыгарып өтүп, жалган эркектер калып душман менен күрөшөбү? Пайгамбарыбыз айткан, мен кудум ошондой кийимин чечип алып, силерге кыйкыр салгандай адаммын деген да. Мен сөзүмдү тастыкташ үчүн ишенип койгула деп ошону мисал келтирип, мына пайгамбарыбыз айтып атат. Фа инни надирун лакум байна ядай азабин шадид. Өтө катуу азаптын алдында мен силерди коркутуп атам деди. Yani undirukum adaballahi ta'ala alladhi hu aqrab wa asra min khayli aduvikum. Men sizlerdi Allah Taala'nın azabından korkutamın. Allah'ın azabı jakыныraak jana tezirek gelүүчү. Sizlerдің düşmanın ardın asker atlarından dağı
la ijtemaat aleykum fil vadi khalfakum. Егер де сіздерге мына артыңардан мына өрөндө келип кала турган болсо топтолуп дейт. Мына. Ушундай аят түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу топтоп ушуну айтканда Абу Лахаб айтат: "Ey Muhammed, sen bizdi ушун үчүн чакырдың бе?" дейт. Колуң шал болгур дебирген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жаман сөз сүйлөгөн Абу Лахаб. Ошондо анан кийин Масад сүрөсү Таббат яда Аби Лахаб ва таб, мынакей. Сенин колуң эмес, ошо Абу Лахабтын эки колу чирисин. Эки колу ошо шал болсун ала. Деп Аллах субханаху ва тааладан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга колдоо көрсөткөн Абу Лахабтын оозун баса турган аят түшкөн мына. Сен биз ошон үчүн чакырдыңбы? Ана мына деп ана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям себептегенде Пайгамбарыбыздын мойнунда жеткирүү болчу. Алла Таала айтат: "Иннам алейкал балаг ва алейнал хисаб." Сенин мойнуңда ey Мухаммад жеткирүү. Куранды башынан аягына чейин кандай акысы бар жеткирүү болду. Эсеп китеп биздин мойнубузда. Сен жеткирип кой Куранды. Куранга жараша эсеп алуу аны биздин жоопкерчилигибизде, биздин мойнубузда дейт Алла Таала. Senin moynunda жеткирүү гана. Иннама алейкал балаг ва алейнал хисаб. Бизге Куран жетти тугандар. Пайгамбарыбыздын аманаты аткарылды. Эми эсеп китеп Алла. Ошон үчүн ар бирибиз ишенимдерибизди, ибадаттарыбызды, мамилелерибизди, жашоо тиричиликтерибизди, адеп ахлагыбызды Курандын стандартына салайлы. Эсеп китеп Куран боюнча болот туган. Эти кыямат күнү ар бирибизди, аталарыбызды, апаларыбызды, аялдарыбызды, бала чакаларыбызды, бир туугандарыбызды, өзүбүздү, Алла ар бирибизди Куран бекерлемес да. Куран берип коюп ана башкача эсеп ала береби? Жок, Куранга карап эсеп алат. Биздин ишенимибиз Куран айткан ишенимге дал келеби, келбеби? Биздин ибадаттарыбыз Куранга дал келеби, келбеби? Стандартына канчалык турат? Ошого жараша Алла Таала кыяматтын күнү чейин ар бир инсанды эсептеп китептин алып, анан ахиретте ошого жараша мамиле кылат. Мына кетугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн нафсисинин тарабынан бир сөз сүйлөгөн эмес. Билип коюңуз. Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахи юха. Пайгамбарыбызды Алла Таала айтат. Бул өзүнүн нафсинин тарабынан бир сөз, нафсисинин каалоосун аралаштырып сүйлөгөн эмес деп айткан жок. Нафсисинин тарабынан бир сөз сүйлөгөн эмес. Эмнени сүйлөсө пайгамбарыбыз тилинен кайсы сөз чыкса, вахи менен чыккан. Вахи деген кудайлык кабарды айтат. Алла Таала, Алла субханаху ва тааlanын тарабынан берилген сөздөрдү гана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөгөн. Ар бир сөз ушундай. Ошон үчүн хадис деген жөнөкөй нерсе эмес. Алла Таала китеп дагы, хикмат да түшүргөн. Китеп Куран, хикмат пайгамбарыбыздын сүннөтү. Китеп Куран, хикмат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү. Экөөнү тең Алла түшүргөн. Бир сөз менен айтканда, Курандын сырлары пайгамбарыбыздын сүннөтү. Пайгамбарыбыздын сүннөтү Курандын баяндамасы. Чечмелей турган нерсе, баяндай турган нерсе. Шарктап бере турган түшүндүрмөсү. Куранды хадис түшүндүрүп берет. Пайгамбарыбыздын максаты Куранды түшүндүрүү, ачык айкын баяндоо. Ва анзална илайкал китаб литубайина линнас ма нуззила илейхим. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыздын жоопкерчилиги, максаты, миссиясы, пайгамбарчылык милдети эмне экен? Куранды баяндап берүү. Куранды чечмелеп берүү. Куранды түшүндүрүп берүү. Ачык айкын. Бир жерде бүдөмүк калтырбай, түшүнүксүз нерсесин калтырбай, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл Куранды түшүндүрүп берди. Чечмелеп берди.
бардық адамзатқа бардығына керектүү нерсенин бардығын айтып кетти. Ошол пайгамбарыбыздын ар бир сөзү, дагы айтайын, өзүнүн напси калоо бар го. Биз напсибиз бар ар бир адамда. Пайгамбарыбыздын напсиси бар. Напсисине сүйлөгөн эмес. Эмнени сүйлөсө, кудайлык кабардан гана сүйлөгөн. Вахий сүйлөгөн. Мына, демек пайгамбарыбыздын сүйлөгөнүн хакый айтат. Ва фи хада баяну хаккияти нутқихи ва баяну та'рифил хак лаху ва танзихи нутқи Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям айюстара ан хава. Бул деген пайгамбарыбыздын сөзү хак экенине, акыйкатты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тааныштырып жеткиргендигине, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды өзүнүн напсисинин тарабынан сөз сүйлөгөндөн таза экендигине мына ушул аят баян кылат тургандар. Алла Тааланын тарабынан вахий түшкөн, пайгамбар сүйлөгөн. Эмне үчүн? Ошол вахий аркылуу адамзатты оңдош үчүн, адамзатты туура жолго жолдош үчүн, адамзатты бактылуу кылыш үчүн мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга түшкөн вахий кабардын максаты ушул. Алла Тааланын китеби, пайгамбарыбыздын түшүндүрмөсү, данышмандыгы, сүннөтү бүткүл адамга эмнени үйрөтөт десе, оңолууну үйрөтөт. Эмнени үйрөтөт экен? Оңолууну үйрөтөт, оңолууну. Адам бузулбасын, адам айныбасын, адам адашпасын, адам кутурбасын, адам шайтандабасын, адам бактысыз болуп калбасын. Шайтан менен чогуу дозоктун отуну болуп калбасын. Себеп дозоктун отуну адамдардан болот экен жана таштардан болот экен. Вакудухан нас вал хижара. Алла Куранда айтып койгон. Дозоктун отуну туугандар жыгаштан болбойт экен. Отуну көмүрдөн эмес экен, газдан эмес экен. Отуну таштан экен. Жана адамдардан экен. Эгерде пайгамбар келбесе, туугандар, анда бизге кандай болгон? Бул да Алланын ырайымы. Бизге жакшылыгы, жол көрсөтүүчүнү жиберди, оңдоочуну жиберди. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алып келген китеп Кур'ани Карим, анын данышмандыгы, анын сыры, чечмелөнүсү, пайгамбарыбыздын хадиси максаты экен адамзатты оңдош үчүн. Байларды оңдош үчүн келген пайгамбарыбыз. Бийлерди оңдош үчүн келген. Эркектерди, кембагалдарды, аялдарды, бардык адамзатты, бардык учурда, бардык заманда. Пайгамбарыбыз доорунан тартып кыямат күнгө чейин. Ракета айфондун заманына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жибергени, алып келген максат экен оңдош үчүн. Оңолуу жолун тандайлы. Нени оңдойлу? Ишенимдерди оңдойлу. Сүйлөгөн сөзүбүздү оңдойлу. Жеп атканыбызды, кыскача айтканда, мына денебиздин бардыгын оңдойлу. Кулагыбыз оң болсун, көзүбүз оң болсун, көз карашыбыз оң болсун, ниетибиз оң болсун. Жүрөгүбүз оң болсун, алкымыбыз, колубуз, путубуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шу Кур'ани Карим менен адамзатты оңдош үчүн келген мынакей сахабаларды оңдоду го. Пайгамбар жалгыз ыйман келтирген киши эле го. Сахабалар ким эле? Мушриктердин балдары, бутпарастардын балдары, адам жегичтердин балдары. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караңгылыктан жарыкка чыгарды го булар. Кандай оңдоду? Мынакей пайгамбарыбыз жол көрсөткөнгө келди туга. Ким бактылыктын жолун издесе, бейиштин жолун издесе, пайгамбарыбызды уксун, пайгамбарыбызга кулак салсын, аркасынан ээрчисин, баш ийсин. Бактылуу болом десе, жол табам десе ошол. Куранда Алла Таала айтат: "Ва анзалаллаху алейкал китаба вал хикма." Алла Таала эй Мухаммад саңа китепти түшүрдү, жана хикматты түшүрдү. Китеп Кур'ан, хикмат не? Пайгамбарыбыздын сүннөтү.
Ошо Куранды чечмелейтир. Куранды түшүрдү Алла Таала китеп. Хикмат эмне? Курандын сырларын дейт. Курандын сырларын. Хикмат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ала ва инни утитул китаб ва мислаху мааху." Кулак салып уккула. Мага Куран берилди, китеп. Жана ошо менен биргеликте дагы ошончо илим берилди. Ошо туугандар, кээ бир адамдар бар, бизге Куран жетиштүү, сүннөттүн кереги жок деп кыйкыргандар бар дүйнөдө. Адашкандар. Куранды сүннөтсүз, пайгамбарыбыздын хадиссиз түшүнүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн Куран бизге жетиштүү деген адашкандар бар. Караниттер деп коет. Ахли Куран, биз Куран ээлибиз. Куран ээси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Пайгамбарыбыз түшүндүрүп берген, сахабалар амал кылган. Ансыз түшүнүү мүмкүн эмес. Угуп алыңыз. Куранды түшүнүш үчүн пайгамбарыбыздын сүннөтү керек. Пайгамбардын сүннөтүн түшүнүш үчүн сахабалардын жашоосу керек. Ким керек экен? Сахабалар. Абу Бакыр пайгамбарыбыздан түшүнгөндөй сиз түшүнө аласызбы? Умар пайгамбарыбыздан түшүнгөндөй түшүнө аласызбы сиз? Усман, Али радыйаллаху анхум пайгамбарыбыздан түшүнгөндөй сиз түшүнө аласызбы? Алар вахий түшкөнү көрүштү. Куран түшкөнүн көрүштү. Пайгамбарыбыз өзүнүн көрүштү. Пайгамбардын чечмелесинен таалим алышты, тарбия алышты. Сурай турганын сурашты, жообун табышты. Аллах. Алар мыкты адамдар алар. Сахабалардын баарынан Алла разы болсун. Баарынан Алла Таалам мен булардан разы болдум деп жарыя кылып койгон. Алар дагы Алладан разы, Алла дагы алардан разы. Ошон үчүн биздин мазхабты ахли сунна вал жамаа деп коет. Сүннөттү карманган жана сахабанын жамаатын кармаган. Айтыңызчы. Сүннөттү кармаган жана сахабалардын жамааты. Биздин акыйдабыз ушундай. Биздин ишенимибиз фикх мазхабында Ханафи мазхаббыз деп коебуз. Бирок акыйда ахли суннат вал жамаат. Ахли суннат вал жамаат билиңиз. Биз шия эмеспиз. Биз суннийбиз. Угуп алыңыз. Биз мутазила башка эмеспиз. Биз ахли сунна вал жамаа деп сүннөттү карманган пайгамбарыбыз эмне деп айткан болсо биздин ишенимибиз ошондой. Сахабалардын акыйдасы кандай болсо биздин акыйдабыз ошондой. Ошон үчүн сахабалардын акыйдасы, алардын шариаты, алардын баары адилеттүү эле. Демек, Куранды түшүнүш үчүн пайгамбардын хадисин түшүнүш үчүн сахабалардын жашоосу. Ансыз сиз пайгамбарыбыздын сүннөтүн түшүнө албайсыз. Пайгамбардын сүннөтсүз Куранды түшүнө албайсыз. Курансыз сиз жаратуучумуздун каалоосун түшүнө албайсыз. Куран Алла Таала өзүнүн каалоосун Куранга камтыган. Алланын сөзү. Бир сөз дагы махлуктун сөзү эмес, Курандын ичиндеги сөздүн бардыгы Алланын өзүнүн сөзү. Периштелердин сөзү эмес, инсан, жиндердин, пайгамбарыбыздын токумасы эмес бул. Алланын сөзү туугандар. Алла Тааланын сөзү Куран. Демек, түшүндүк мынакей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп атканы. Демек, хада хуа сунна била райб. Шек күмөнсүз Алла Таала пайгамбарыбызга китеп жана китеп менен биргеликте дагы ошончо илим, хикмат деп айтабызбы, сүннөт деп айтабызбы, кандай болсо дагы, бул шек күмөнсүз бул дагы Алланын тарабынан түшүрүлгөн. Алламаху шадидул кува ду мирратин фастава. Буну ким үйрөттү пайгамбарыбызга? Шадидул кува. Кубаты күчтүү. Катуу кубаттуу, күчтүү. Жабраил периште үйрөттү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен Алланын ортосунда элчилик Жабраил периште кылган да. Рухул Кудус бул. Рухул Амин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламның алып келген аманаткөй периште Жабраил.
Cebrail periştelerden mırzası. Peygamberimiz aytadi, Cebrail perishteni gördüm, 600 kanatı var eken deydi. Qancha kanat? 600 kanat. Eki kanatını atsa, çıkıştan batışqa çeyin bardığın cevap aladı. 600 kanatı. Cebrail aleyhisselam. İlim jana kuvvet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayanda berýär. Fastava ve huve bil ufuqul a'la jogorqumuna gorizontta oşoga yüzdöndü deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Taalam talimni Cebrail aleyhisselam arqılı mına bergen tuğanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç keçesine çıkkanda Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala uşunçalık jakın bolgon, qanday eki janın jivi jakın bolgondoy. Kur'an'da aytat, "Summa dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadaba al-fuadu ma ra'a." Peygamberimiz emneni görgөнü jürek jalganga çıgargan emes. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga Peygamberimiz jolukkan. Süyleşken, mayekteşken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını görgön mü, görgön emes mi? İslam dünyasında talaş var. Köpçülüğü görgön deydi, birazı görgön emes deydi. Görgön boyunca, mına ol hadislerde İbn Abbas radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç keçesinde Allah Taala'nı görgön. Ayşe nevizden aytılgаны жоқ, görgön emes. Sebep degende Kur'an-ı Kerim'de ayat durat. Ne degen? La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar ve huve latiful habir degen ayat var da. Gözler Allah Taala'nı göre albayt. Allah gözlerdi göre alat, görüp durat. Degen ayat var. Bu şerde mesela gözler göre albayt degen. Gözler göre albayt degeni tuğa mınday. Allah Taala'nı göz, Peygamberimizin gözü Allah'ın bar kamtıp alıp, orap, kurçap alıp gördü degenden kaytarıp ata, tanday göre albaydı. Kanday gördü, jaratkan Allah'ı. Kıyamet günü estegende biz ahli sünnet vel cemaatın işeniminden bir işenimimiz beyişte Allah Taala'nı beyişlikler görüşün. Görü bu dünyada bolboyt. Ahirette olat tolku beyişliklerge gana. Kim beyişke girgen bolsa, oşol Allah Taala'nı görü alat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu açık, sahih hadislerinde açık aytdı. Qanday görü olat, jaratkan Allah özü bilir. Biroq bir oşo kança milyard beyişke girse, kança trilliard tozakka girse, bilip koyunuz. Dozakka girgetilgenler köp. Beyişke girgenler az bolat. Tozakka girgenler köp bolat. Beyişke girgen az bolat. Özü jakşılar az. İman keltirgenler az. Şükür kılganlar az. Nasihat kabul alganlar az. Baktulular özü az da. Kur'an'da uşlarda az dep aytadi. Qalilan ma yashkurun. Qalilan ma yu'minun. Qalilan ma yatadakkarun. İ'malu ala Davud şükra ve qalilun min ibadiyash-şakur. Allah Taala Davud peygamber badışa da bolgon, peygamber da bolgon da. Üy bölösünde buyruk berip atat. İ'malu ala Davud şükra. Ey Davud'un üy bölösü, sizler şükür kılığını amal kılıp algıla. Namaz okuyuzga, Kur'an okup, zikir tartıp, oroza tutup, amal. Kudum şunda ile şükürdü amal kılıp alınız. Öyle sizin yaşamınızda şükür amal bolsun. Davaçılar aytıp koyat, iman amal qanday dep koyuşat. Davaçılar şunda söz var mı? İman amaldar qanday bolup. Mına amal dese biz Türkiye maşvara, amal dese dağını talim, amal dese dava, teşkil, görürse şükür dağı amal eken. Şükür da mı eken? Amal eken.
Amal kılıp algıla, şükürdü. Жашооң ордогу амал болсун. Алла айтып атат. Андан кийин айтып атат. Шиква деп, Алла Тааланын мындайча айтканда арыздануусу деп койсок болот. Ва қалилун мин ибадия шакур. Менин пенделеримден шүгүр кылуучу өтө аз дейт. Не дейт? Өзү бардык пенде шүгүр кылыш керек эле. Бирок пенделерине шүгүр кылуучулар аз деди да. Ушундан бир алым дуа кылган экен Арафатта. Ажылыктачы. Я Алла, сен Кур'анда аз деп айткан жерлериң бар го. Мени ошол аздын катарына кошуп кой деген. Мени кайка кошуп кой? Аз. Иман келтиргендер аз дейт. Мен ошолордун катарында эле болоюн. Сиз көпчүлүктү карай бербеңиз. Көпчүлүк намаз окубайт, мен деле окубайлы. Көпчүлүктү карай бербейт ого. Кур'анда бул жагын карап атат ана. Жалганчылар көп, чынчылдар аз. Аферистер көп, чынчылдар аз. Күнөөкөрлөр көп, таквалар аз. Арамкорлор көп, адалкорлор аз. Дозокко кирүүчүлөр көп болот ба? Бирок дозокто баары кирсе да дагы деле жай бар экен. Дозок айтат экен Кур'андын айтуусу. Хал мин мазид? Алла Таалага айтат экен да, дагы барбы дейт экен. Полный кирип бүтсө да дагы барбы дейт экен. Менде дагы жайлары бар депчи. Бейишке адам толбойт. Бейиште дагы эле бош жайлар калат. Билесизби? Эң акыркы бейишке кирген адамга канчалык бейиш берилет? Бу дүйнөдөн 10 эсе чоң. Ушу жашап аткан азыр дүйнө бар го. Аляскадан кошуп, бу Аргентина, Фиджи, бул жагы Америка, Япония бардын кошсоң, ушундайдан 10 эсе чоң берилет экен. 8 сотик жок аякта. Аз талаш отпайбыз. 4 сотик, 4,5 сотик деп. Ла илаха иллаллах. Ana. Kança verildi gene? 10 есе. Da bir sonunu aytayım mı? Bir rivayatta 50 есе çoğun dedi. 50 есе. Kança ese? 50 есе çoğun. 10 degen da. Koşup da. Tirmizi'nin rivayatında. Bu en akırkısına. Kıpınday iman alıp ketkenine. Sahabaların imanı toğdayla. Bilmem alarga toğda kança kıpın var. Ayırga kança beriletken alarga. Kança iman kurup ketsek. Kança jakşı amal kılıp ketsek. Oşoğa jaraşa berilet yaktası. Tuğan uşu dünyаны эле ойлоп жашабай эле коеюнчу. Bu кичинекей эле, кыска эле дүйнө болчу. 60-70 жылың bir түш катары өтүп кетет. Bir түш. 70-80-ге чыккан кишилерден сурасаңыз, жашоо кандай өтү деңиз, мен айтып бере алам, айта албайм. Түш дейт. Орус айтат го, мгновение. Көз ачып жумгандай, тып бүттү. Эненин ичинде дайым айтам. 9 ай эле болобуз. Bu dünyanın içinde 60-70 yıl. Kabırdın içinde yüzdөгөн yıl. Ahirettin bir günü 50.000 yıl. Değişmenin tozuk dayakta yıl yok. Alacak tübölük. Biz can talaşıp uşu törköşü 60-70 uşu ne okşayt deyip atabız da. Bu öte az. Tura enenin içine karaganda ya da 9 ayla turgamız bu göptöy görünüyor bir. Ya. Bundan keyinkilerin aldığında bu вообще eşlik yok bu. İbrahim paygambarın dünyadan ötkönünde de bir 5.000 yıldan aşık. 5.000 yıldan beri çatat ayakta ya. Neresi kanca ne? Şunun için tuğanlar buna ki Yaratkan Allah Teala'nın barıza tevfik versin. Bayağı barıza Allah Teala'nın özünün marifatını versin. Beyişte aytvattım öyle. Beyişte bardıq adam kirgенден кийин дагы жай болуп калат экен да. Бош жай. Алла Таала тиги дүйнөдө дагы адамдарды жаратат экен дагы.
бейишке киргизип толтуруп коет экен. Ушул жерде бир суроо болот да. Бул риваятта келет. Ушул суроо болот. Алар эчте кандай амал кылбай эле бу дүйнөдө эчтеке амал кылбай эле бейишке кирип кетеби? Бу дүйнөгө келип кетпей эле. Түшүнөсүңөрбү? Тиякта эле жаратып толтуруп коет экен. Суроо пайда болуп атат. Алар бу дүйнөгө келип кичине машаккат, кыйналып, ыйман келтирип, шайтан менен, напсы менен күрөшүп бир нерсе кылып кетиш керек эле го. Мына биз азыр ура болуп аткандай. Алар жөн ошол жактан эле кирип кетет. Ушул жерден билдик, бейишке кирүү Алланын райымы менен, амал менен эмес. Неси менен? Алланын райымы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бирөөңөр дагы бейишке амалыңар менен кире албайсыңар" деди. Алланын фазыл, айкөлдүүлүгү менен, райымы менен киресиңер. Сахабалар сурашты: "Я Расулулла, сиз дагыбы?" десе, пайгамбарыбыз: "Ооба, мен дагы" деди. Бирок Алланын райымы мени жаап калган. Айкөл жаап калган. Бирок Кур'ан-ы Каримде башка жерде аятта келет: "Силер бейишке мурас катары силерге берилип атат" мындайча айтканда. "Бима кунтум та'малун" кылган амалдарыңар аркылуу себептүү деп атпайбы? Буга кандай десе, бул мындай: бейишке кирүүгө Алланын райымы менен, киргенден кийин даражалар амалга жараша. Киргенден кийин даражалар кайсыга жараша экен? Амалга. Бирок кири вход. Бар го азыр. 1000 сомдон киресиң деп атпайбы бир жерге? Вход киргенге 500 сом, 5000 сом. Ошол Алланын райымы менен. Кирип алгандан кийин ары амалыңызга жараша даража. Амал дагы бекер эмес. Алланын райымына лайыктуу кылган ошол амал да. Ошон үчүн бейиште Алла субханаху ва тааля. Атак хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ар бир адам төрөлгөндө бир орду бейиштен, бир орду дозоктон даяр болот экен. Менин дагы, сиздин дагы, ар бир капырды, ар бир мусулмандын бейиштен да орду бар, дозоктон да орду бар. Эгер ыйман келтирип, жакшы амал кылып, пайгамбардын артынан ээрчисе, бейиштеги ордун алат. Дозокто ордун калтырат. Кудай сактасын, Алланын дининен жүз үйүрсө, шайтанга дос болсо, ыйман келтирип жакшы амал кылган жокпу? Баягы дозокто орду алат аны. Бейиштеги ордун алдырат. Ошон үчүн ар бирибиз унутпайлы, эки жакта тең ордубуз бар экен да. Эки жакта тең ордубуз бар. Алланын адилеттүүлүгүн көрдүңүзбү? Капырлардын дагы бейиштен орду бар. Өлгөнгө чейин эле тооба кылып, капырлыгына кайтып ыйманга келсе, жаман амалдарды таштап, жакшы амалды тандаса, жаман мүнөздү таштап, жакшы мүнөздү тандаса, бейиштеги анын орду бар. Алат аны. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейиштин ичинде эмне бар? Дозоктун ичинде эмне бар? Барын айтып койгон. Сизге, бизге бактылуу болушулукка эмне керек болсо, бир нерсени таштаган эмес. Бар нерсени айтып койгон. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху айтат: "Бейиш пут кийимиңердин боосунан дагы жакыныраак. Дозок пут кийимиңердин боосунан дагы жакыныраак" дейт. Адна мин шираки на'ли. Ушунчага чейин экен да. Ни'али. Ушунчага чейин. Жакын. Ошон туугандар, иншааллах, мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кулак салайлы, аркасынан түшөйлү. Адамзаттын мырзасы, сыймыгы, эң улуусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ибн Аббас разияллаху анхума ант менен айтат эле. Ва кана ал-Хасан, жок. Ибн Аббас эмес экен. Хасан Басри рахматуллахи алейхи ант менен айтат эле. Алла, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өз көзү менен көргөн Алла тааланы депчи.
Öz gözü menen görgөн Allah Taala. Musnad Ahmad'da gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ra'aytu Rabbi azza ve cel. Men Rabbimni görgönmün deydi. Tabarani'de gelet. Sahih hadis. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Allah aytat ele. İnne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ra'a Rabbahu marratayn. Peygamber Muhammed aleyhisselam öz Rabbisini iki jolu görgön deydi. Marratan bi basarihi ve marratan bi fuadihi. Bir jolu özünün gözü menen, bir jolu jüregi menen. Soru var mı yok mu? Жараткан Алла Таала баарыбызга өзүнүн жамалын, дидарын насип кылсын. Амин. Мейли. Азан убакыты болдубу? 1 мүнөт барбы? Все. Амин. Азан айтып коюп суроо жооп кылайын. Allahümme salli ala Muhammed. Davet davet. Affa al-afiya fil dunya wal akhirah. Qirg'iz Respublikasining eks-muftiyi Maqsat ustoz, salomatsizmi? Mening yoshim 19da. Mende bugun bir o'qiya bo'ldi. Erkinlik bulvarda o'tirat elem, egzamenden chiqib,
Анан жаныма bir орус, анан кыргыз эжелер келди. Атымды сурады, анан мага суроо беришти. Биз жахабалардын күбөлөрүбүз. Свидетельство Иеговы. Биз христиан да эмеспиз, мусулман да эмеспиз. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ал 7-чи кылымда жашап өткөн. İsa бул крестүүлөр аларга биз ишенбейбиз дешти. Анан мага биз мыйзамдуу иштейбиз. Кыргыз Республикасынын Адилет министри, Министерство юстиции ден официалдуу каттоодон өткөнбүз. Биздин дүйнө жүзү боюнча филиалдарыбыз бар дешти. Анан мага Google сайтын көрсөттү. Официалдуу ал жакта баары бар экен кыргыз тилинде. Биз адамдар эмнеге өзүмчүл болуп баратабыз. ЛГБТ жана ошондой темалар бар экен, кыргызча макалалар. Анан мага өздөрүнүн телефон номерин беришти. Менин телефон номеримди алышты. Бишкек, Ош, Кызылкыя жана башка шаарларда офистерибиз бар деди. Келип китептерибизди окусаң болот. Анан өздөрүнүн китебинде беренелери бар экен. Мени аябай кызыктырышты. Мен эмне кылсам болот? Китептерин, сайттарын окуп ошолорго амал кылсам болобу? Динден чыгып кетпейминби? Устаз, рахма, динден чыгып кетесиз? Караңыла. Жахабалардын күбөлөрү бул сектанттар. Ошо христиан дининин улам бир чыккан бир бөлүм, агым бул. Бул азыр мисалы Кыргызстанда мындай кылып сизге үгүттөгөнү өзү мыйзамсыз. Прозелитизм деп коет бизде. Мисалы биз барып туруп бир христианды мусулман бол деп, аны үгүттөп мажбурлап аткан жерибиз жок. Христиан дагы карап туруп ал жахабалар биз христиан крестке эмес го. Алар туура крестке ишенбеши мүмкүн өзү айтканда. Бирок Иса пайгамбарды Кудайдын баласы деп эле, Кудай деп эле ишенишет. Мындайлардан оолак болуңуз, этият болуңуз. Өзүңүзгө дозок даярдабаңыз. Адашкандар, булардын кылган окаты туура эмес, вообще окубаңыз, китептерин сайтта вообще жакындабаңыз. Мусулманды жакшылыкка чакырып туруш керек. Алар өздөрүн мейли христианды чакырсын. Христиан чакыра берсин. Ата бабаларыбыз укпаган, жети атабыз укпаган, ата тегибиз укпаган, манас атабыз укпаган. Капкаяктагы нерсеге бүгүн биздин башыбызды маңкурт кылып жок туганда. Алхамдулилла, кыргыз эли байыркы эл, мурунта мусулман болуп келген, динин карманган, динибизде баардык баалуулуктар айтылган, баардык жакшылыкка чакырылган. Мына кандай сурооңуз болсо, биз кызматыңызга даярбыз. Ачык суроого дагы, жашыруун суроого дагы, любой сурооңуздарга колубуздан келишинче, илими жетишинче алхамдулилла сурап жооп беребиз. Убагында буларга айтып көргөнбүз. Жахабалардын күбөлөрүнө көп отуруп тияк немелер болгон. Деп анча-мынчалар ушу азгырылып, болор болбогон акчага, болор болгон туура эмес немеге. Кимдин тагдырында болсо кететтер. Ошон үчүн буларды өздөрү христиан дини өздөрү признавать этпейт. Өздөрү буларды мынакей биздеги салттуу дин катары деп аталып алган дин салттуу болбойт өзү. Бирок биздеги баягы кылым карыткан ислам менен христианство да, православие бар. Ал СНГ боюнчачы. Ошолордун мына епископ жана башкалардан мен кээде сурап калат элем. Булар дейт, буларды чүтө дозоку деп эле айтат тоо. Ошолор өздөрүнүн сөздөрүнөн айтып атам да. Ошон үчүн алхамдулилла биздин динибизде бирөөнү басмырлоо жок. Динде бирөөнү мажбурлоо жок. Ла икраха фид-дин. Ар ким өзүнүн ыктыяры менен биз укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Аллага шүгүрлөр.
дин эркиндиги камсыздалган. Ким кайсы динди карманат өзүнүн ыктыярында, каалоосунда. Бирок мынандайлардан биз мусулмандар өзүбүздүн динибизди жакшы билейли, мындайлардан этияттанайлы. Мындай чакырыктарга ошо Кудайым сактасын мындайлардан. Субханаллах. Жашады. Токмо да бирөөнү суроо болсо. Мындан суроону жооп берип коеюн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саламу алейкум устаз. Напсини адам өзү душман кылып алабы? Же напси бизге мурдатан эле душманбы? Иблис Аллахтын бир буйругун аткарбай шайтан болду. Ал эми биз көптөгөн буйруктарын аткарбадык. Демек биз шайтандан дагы төмөн болуубуз мүмкүнбү? Машалла. Нафс адамдагы бар нерсе бул. Өзү нафсинин түп тамырычы бул жамандыкка гана буйрат. Инна нафса ла аммаратун бис-су. Албетте нафс жамандыкка кайра-кайра буйруп туруучу деп Куранда айтат. Нафсинин 3 түрү айтылат Куранда. Аммара, лаввама, мутмаинна. Биринчи өзү нафси жамандыкка буйрат, бирок бир адам пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып, ошо нафсине каршы күрөшө турган болсо, экинчи этабына өтөт. Анын нафсиси лаввама деп коет. Ал дегени өкүнгөн, кайгырган, ошону нафс деп коет. Мисалы кээде адам машаалла динге келип, иманга келип, жаңыланып, макулбу? Тазарып аткандан кийин эми бирөөнү көңүлүн ортуп койсо, бирөөнү сөгүп койсо, же убагында намаз окубай койсо, же бирөөнү алдап койсо, же бирөөнүн туура эмес акчасы келип калса, өкүнөт. Буну нафсиси уже оңолуу жолуна түшкөн да. Жаман ишине өкүнгөн, жакшы ишти таштап койгондугуна өкүнөт. Жаман ишти кылып алгандыгына өкүнөт. Биринчиси өкүнүү деген жок ал. Только жамандыкка буйрат, анын башы жамандыктан көтөрүлбөйт. Экинчиси болсо өкүнө турган нафси дейт. Үчүнчүсү болсо нафсы мутмаинна деп коет. Бул деген туугандар Алланын буйруктарын аткарганда нафсиси рахаттанып алат деген. Жараткан Алла Тааланын буйругуна каршы чыкпай калат. Бул үчүнчү этаптагы пайгамбарлардын, сахабалардын жана улуу адамдардын нафсилери дейт да. Ошон үчүн бул нафси туугандар бул азыр пайда болгон эмес, биздеги жаралуубузда эле бул бар эле. Экинчиси иблис бул Алла Тааланын бир буйругун сажда кыл дегенди аткарбай койду го, текебер эле. Андан кийин иблис ант ичкен. Мен пенделеринди алдынан аркасынан оң жак сол жагынан азгырам. Жыйынтыгында шүгүрсүз табасын. Шайтан о бир эле жолу Алла Тааланын өкүмүн сындырган жок ал. Шайтан. Бул кыямат күнгө чейин адамдарды азгырууга Алла Тааладан мөөнөт сураган. Бирок Алла Таала айткан, мейли сага мөөнөт берилди деген. Бирок билип кой, шайтан, менин ихластуу бенделеримди сен азгыра албайсың дейт. Ал сеники эмес, ал меники. Бирок сага берилип алдана турган ал сеники ал. Үлүшүң депчи. Сени кошуп туруп дозокко таштайм деген Алла эскерткен. Ким шайтанды укса, шайтандын аркасынан ээрчисе, Алла айтат, шайтан сени, жана сени ээрчигендерди кошо дозокко азаптайм деген. Аллахым баарыбызды шайтандыктан, шайтан азгыруулардан сактасын. Субханакаллахумма бихамдика, ла иляха илля анта, настагфирука ва атубу илейк.